Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бардыңыздар менен маалымат менен бөлүшүп коеюн дедим. Калктын казаны кайнабайт деген бүгүнкү күндө биздин алсыздыгыбыз дагы мындай соцсеттеги сабатсыздыгыбыз десек болот, мындай көргөн нерсеге эле ишенип алдам калып атат. Эми кээ бир инсандар алсыз экенбиз да, мындай ишенчек экенбиз негизичи. Мындай фильтрибиз жок, чып калабайбыз да. Эгер бирөө жала жапкан болсо дагы тактабай туруп эле ишенербиз. Бирөө мактаса ага деле ишенербиз. Бирөө акча таратып атат, бекер десе ага деле ишенербиз да. Бүгүнкү күндө аз дагы акча күйүп аткандар көп экен. Мына могу сайтты көргөзүп коеюн силерге. Ушундай канал экен, Money деген. Караңыз. Кыргыз Республикасында өтө пайдасы тиет. Ушундай видеолорду мен видеомду алып, монтаждап, акча таратабыз, кыскасы акча беребиз, мындай анан бул жерде мынакей Айсулунук бар экен, кредитке карыз алсаңыз дейт. Дагы кимдер бар экен мынакей? Кредит карыздан кыскасы ушинтип алдап адамдардын бардыгын үмүт кылып акча беребиз, тигинтебиз, минтебиз деп алдап аткандар көп экен. Туугандар, М-банктан да күйүп калгандар аябай көп. Алдам калгандар өтө көп. Сиздин вапсаңызга келет, вапсаңызды ачсаңыз ссылка келет, ошону бас дейт, бастыңыз болду өлдү. Азыркы ушундай мындай заманда өтө мындай тактык менен абайлап тактап карап, лишний растарды жибербей, паролуңузду бербей, паспортуңузду жибербей абайлабасаңыз, азыр мына Кудайдан коркпогон жөө ачкандар аябай көбөйүп кетти да. Ошон үчүн баарыңыздарга эскертип коеюн дедим. Тактаңыз, маалыматты тактап, жети өлчөп бир кес дейт го, аябай тактап туруп неме кылбасаңар, Кыргызстанда өзгөчө Центральный Азияда, СНГде аферисттер өтө көбөйүп кетти туугандар. М-банк менен 100 000 кредит алып алган, 200 000 кредит алып алган, акчасын чечип кеткен, көрбөйм байкуштар акыркы акчалар калган көрүп жаның кейит да. Ошон үчүн туугандар бардыгы менен бөлүшүп койгула. Азыр соцсеттеги аферисттер аз акча жөн эле акча берилбейт азырчы. 15 000 берсең 20 000 кылып көбөйтө коем, анан 50 000 берсең 200 000 кылып коем, анан минт коем. Булардын бүт жалган туугандар. Ошо суранычы алдамасаңар мен күйүп каласыңар. Азыр мынакей бул жерде дагы ушуну чыгарып туруп караңыз. Монтаждап туруп, кыскартып туруп ушундай кылган да. Республикасында өтө пайдасы тиет. Ошон үчүн туугандар бардыгыңыздан сураныч абайлагыла.